бүгін біз ең эле кубанычтуу ушундай бир жөнөкөй карапайым калкыбыздын Алла Тааланын ыраазычылыгын алган чоң бир ишке күбө болуп турабыз. Менин мынакей жанымда турган Буркан ажекебизди биз өтө жакындан тааныйбыз. Исламга кызмат кылган, эл журтка кызмат кылган салих инсандардын бири. Мына ошондой болсо дагы жоомарттык кылып, өзүнүн ушу шаар ичиндеги жер участогун, үй сала турган участогун ушу бейбечараларга, майып инсандарга үй салышка белек кылып тартуулап отурат. Ал эми ажекебиздин жанында турган медеринибиз көптөгөн элибизге кайрымдуулук иштердин башында уюштуруп келатат. Канчалаган ооруган инсандарды Индияга алып барып, ошол жерде дарылатып, канчалаган ушул үй бүлө жаш балдардын, тескерисинче ата-энелердин көз жашын артып, ооруп калган балдарын же болбосо ооруп калган ата-энелерди дарылатып, операция кылдырып алып келип аткан иштерин билебиз. Мына ошол ишке кошуп, дагы бир нече инсандарды, муктаж адамдарды үй менен дагы камсыз кылып келип атат. Ошолар катарында бүгүн дагы 6 ошондой майып инсандарды үй бүлө менен камсыз кылуу үчүн Буркан ажекебиз берген жерге Токтосун акебиз чызып берген чертеж менен 6 үй бүлөнү ушул жерге жайгаштырып, заманбап деңгээлдеги үйдү куруунун алдында батабызды берип ушул жерде турабыз. Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду тарабынан Сызак районуна караштуу Таш булак айыл өкмөтүнүн Жүпром участкасында медеринибиз тарабынан 6 жакыр үй бүлөгө үйдүн фундаментин куруп отурабыз. Бул мен ойлойм, бул эң жакшы нерсе, жакшы жасаган болуп отурат. Убакытта пайдаланып айтып коеюн, ушул жерди дагы Буркан ажыбыз өзүнүн жерин берип, ошо медер таксырыбызга өзүнүн жерин беришкен экен. Мына бүгүн Кудай кааласа пайдубалын куруп, каны капсула таштап отурабыз. Мынакей Кудай буйруса, могул жерге бир Жалал Абад шаарына өтө чоң проекти курулуп атат. Биз үчүн өтө чоң. Анткени 6 сотик жерге 6 үй бүлөнү батыруу деген бул өтө чоң проекти. Кудай буйруса, мынакей азыр иш аябай катуу жүрүп, бул жумушка биз күткөн эмес элек кандай адамдар жардам берет деп. Мына көрүп атасыздар, азыр ушул жердин айыл башчылары, айыл өкмөт башчылары, айыл өкмөттөн келишип, эң башкысы дин алымы устазыбыз Нематулла ажы келип, мына өзү кече жакында операциядан чыкса дагы, өзү ден соолугу толук жакшы боло элек болсо дагы келип, ушул жерге келип, цемент салып, жумуштун башталышын бысмылда деп дуа берип аткандыгы биз үчүн бул өтө дем, күч, бир курч, ушунчалык бир жардам берди десек биз жаңылышпайбыз. Мынакей азыр Кудай буйруса, иншалла бул жумуш өтө кызуу жүрүп атат, өтө катуу жүрүп атат. Биз диет кылабыз, Кудай кааласа биз ишенебиз. Бул жер быйыл 2019 жылы бүтөбү, балким 2020 жылы бүтөбү. Өтө ниет чоң, негизги ниет бул 2019 жылы бүтүрүп, ушул жерге бир 6 үй бүлөнү батырып тапшырабыз деген бир жакшы ниет бар. Эгерде кыргыз элим, кайрымдуу, берешен, момун мусулман бир туугандарым колдоп берип турган болсо, сөзсүз биз буну бүтүрөбүз. Албетте бул жумушту көп инсандар азыр күмөн санап атат, буну ким колдоп атат, ким жардам берип атат деп. Албетте буну жардам берип аткандар кыргызымдын
момун мусулман бир туугандарымдын жөөп жөнөкөй уулдары, өзүбүздүн уулдары, өзүбүздүн кыздарына ушул жерде 6 сотук жерин берип, жана башка цементтерин алып келип, шагылдарын алып келип, деңиздин аркы башында жүрүшсө да, Корея деген жерде жүрүшсө дагы, Россиянын булуң бурчунда жүрүшсө дагы, өздөрү Нью-Йоркто жүрүшсө дагы ушул жумушту интернет булактарынан, сайттардан көрүп алып, медер Ак ниет аманат коомдук фонду өтө чоң бир жакшы жумуш баштап атыпсыңар. Биз дагы ошол жумуштарга себепчи болуп калайлы деп колунан келген Аллахтын берген ырыскысын бөлүшүп атат.